аласыздарбы? Эгерде бүгүн сайттар эмес, Activity Book темаларын чыгарабыз. Activity Book'ta 8 класстардыкы. Number Theory сабагына келгенбиz. Эртең Одиссыдан чыгып калышы мүмкүн. Так, Number Theory'de сандар боюнча иштөө, математиканын C++ менен кандай жазылат? Factors, primes, prime numbers, divisibility rule, GCF, LCM, modular arithmetic. Мисалы, write a program that finds all factors of the given n. N деген сан берилет, bunun бардык бөлүүчүлөрүн чыгарып койгула дейт. Мисалы 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18 өзü болот, а? Так. Мисалы берилген сандын бүт бөлүүчүлөрүн кандай текшерип коебуз? Жөн эле sin мисалы n болсун. Так. Так, integer n sin n 900 for i барабар 1ден баштайбыз. I жөнөкөйлүү n-ге чейин i плюс. Эгерде n mod i барабар 0 болсо, анда i-ни жөн эле чыгарып коебуз. Так, i бuyагы жок. Боштук болуш керек ортосунда. Жөн эле эгерде бөлүнсө, чыгарып коебуз, текшерип коебуз жөнөкөйлүү. Алып. Oldu. Ya. Так, üçüncü soru. Write a program that control the given numbers is prime or not. Bir сан берилет, ошол prime же prime эмес экен чыгарып белгиледи. Так, prime деген эмне? Prime деген өзүнө жана бирге бөлүнүп башка сандарга бөлүнбөгөн сандар. Мисалы үчүн 1 кирбейт, 2ден башталат. 2, 3, 4 киреби кирбейт. Эмне үчүн? 4 2-ге бөлүнөт. Так. 5, 6 2 менен 3-кө бөлүнөт. 7, 8 2-ге бөлүнөт. 9 3-кө бөлүнөт. 10 2 5-ке бөлүнөт. 11 ушундай болуп кетет. Бизге n деген бир сан кирет. Ошол prime же prime эмеспи, ошону чыгарып коюшубуз керек. Так, sin n дейли. For prime же prime эмес болуш үчүн билиш үчүн эмне кылабыз? I барабар 2ден баштайбыз. Бар жок сандар 1ге бөлүнөт. I кичинекей n-ге чейин I плюс. Кашашып коелу. If эгерде дейбиз n mod I барабар 0 болсо, анда I деген өзүнөн 2ден баштап өзүнө чейин любой бир санга бөлүнсө, анда ал prime эмес. Cout
not prime. Prime деп қойлы. Return 0 деп шул жерде программаны бүтүрүп койсок боло берет. Эмне үчүн? Себеби эгерде бир санга бөлүнсө, болду ал prime болуп калат. Эгерде эч кайсы санга бөлүнбөсө, анда cout prime. Любой бир санга бөлүнүп калса, not prime, prime болбой калат. Эгерде кандайдыр бир санга бөлүнсө, анда эч кайсы санга бөлүнбөсө prime, бөлүнсө not prime болуп калат. Эми биз 2ден баштап энге чейин, мисалы 1000 болсо, 2ден 1000ге чейин текшерип чыгабыз. Качан эгерде эч качан бөлүнбөсө, анда баарын текшерип чыгабыз. Буну батыраак текшере турган программа жазса болот. Az n болсо, n жолу текшеребиз да, максимумчу. Биз мисалы 1000 болсо, максимум канча жолу текшеребиз? 1000 жолу. Бирок любой бир сан 100 да алайлы. 100 деген эмне? 2 бягы 50 болот. 2ге бөлсөк 50 калат. 4ке бөлсөк 25. 5ке бөлсөк 20. Дагы канчага бөлүнөт? 6, 7, 8. 10го бөлсөк 10 калат. Ушул сандарга бөлүнөт. Эгер 2ге бөлүнсө 50ге да бөлүнөт, 4ке бөлүнсө 25ке. 100ду 4ке бөлсөк 25 калат. Ошондо биз могул жак бетин эле текшерип койсок жетет да, ушулардын эч кайсысына бөлүнбөсө. Бул жак бет эмне? Бир санды башка бир санга бөлгөндө калган сан. Ал калган сан эмне болот? Өзүнө барабар же өзүнөн чоң болот. Демек, кайсы жергече текшерип койсок болот? 10га чейин, 100дүкүн 10га чейин эле текшерип койсок болот. Мисалы 101 болсо деле 10га чейин эле текшерип койсок болот. Демек, ар бир санды текшериш үчүн square root'уна чейин. Бир сан 2 сандан келип чыгат. 2 санды көбөйтүлсө ошол санга барабар болот. Бир жак бети кичинелер, бир жак бети чоңдор. Ошондо экөөнүн биригип келиши кайсы жер болуп калат? 10дун квадраты 100ге барабар. Демек, ар бир prime сандарды кайсы жергече текшерип койсок болот экен? Квадратына чейин. Sin n for i барабар 2ден i көбөйтүлгөн i. Кичинекей же барабар энге чейин i плюс плюс. If n mod i барабар 0 болсо, анда cout not prime return 0 деп бүтүрүп коебуз. Бул жактан эч качан кирбесе, анда prime. Бул жерде эми кандай айырма болду? Баягы жерде жөнөкөй эле i болчу, бул жакта i квадрат болуп калды. Квадрат болгондо, мисалы 100 болсо 10га чейин эле карап коет да. Биз баягы жакта эгер 100 prime боло турган болсо, анда 100ге чейин. Формулар көп иштейт. Time limit деген нерсе бар. Ар бир суроонун убактысы берилет да. Жоопту мисалы 1 секундада чыгарыш керек десе, мисалы 10на чейин бир сан берилет десе, 10 орунду сан берилет да. 10 орунду санды ар бир санга бөлүп чыкканда канча убакыт кетет? 10 орунду иштейт. 1 секундада 10дун 7-син иштейт. 10дун 8-син иштейт да программачы. Биздики 10дун 10-суна чейин болуп калды. Эгерде биз моундай i көбөйтүлгөн i деген square тамырына чейин карап койсок, анда 10дун 10 эмес, бунун 10дун 5-сине чейин түшүп калат да. 10дун 5-и көбөйтүлгөн 10дун 5-и барабар 10дун 10-су. Ошондо буяктан убакыт дагы жакшы иштейт. Эгер prime номерди таап атканда i көбөйтүлгөн i деп жазышыбыз керек сөзсүз. Write a program that find all prime numbers between 1 and given n number. Так, 1ден нге чейин бүт бар жок prime сандарды тапкыла дейт. Так, анда кандай кылабыз? 1ден нге чейин. For i
барабар 1 болбойт, 2ден баштайбыз. И кичинекей же барабар nге чейин и плюс. Так, калса ачайлы, бу жактан кача жабайлы. Эми ар бир i'ни текшерип чыгышыбыз керек. Праймбы же прайм эмеспи деп. Так. P деп коелу. P барабар i. Андан кийин f барабар true. F барабар true деген эмне? Ушул сан азырынча prime деп турайлы. Андан кийин эгерде кандайдыр бир санга бөлүнүп калса, анда not prime деп коебуз, false деп коебуз. Эми for j деп коелу. I уже жаздык, кайра i деп жазып койсок алмашып кетет. Башка сан коюшубуз керек. Барабар 2ден j көбөйтүлгөн j канчага чейин? Кичинекей j барабар pi-ге чейин j плюс плюс. Так. Эгерде эмне? P mod j барабар 0 болсо, анда f барабар false. F false деп туруп, бакта break деп чыгып кетсек болот. Break деген уже бир санга бөлүнсө, калганын караштын кереги жок. Туурабы? Любой бир эле санга бөлүнсө, ал prime эмес болуп калат. А бул for'дан чыккандан кийин эмне кылабыз? If дейбиз. If f барабар true. True деген эмне? Башында true болчу, эч кайсы санга бөлүнбөсө, эч качан false болбойт да. True бойдон калып калат. Эгер true бойдон калып калган болсо, анда эч кайсы санга бөлүнбөгөн болот да, prime болуп калат. Cout эмне? I. Ушул I деген сан prime болуп калат. Ошондо 2-ни алат, текшерип чыгат, prime болот, f true бойдон калып калат, чыгарат. 3-тү алат, чыгарат. 4-тү алат, биякта false болуп калат, 2-ге бөлүнүп калат, чыгарбайт. 5-тү алат, биякта чыгарат, 6 2-ге бөлүнөт, false болуп калып чыгып кетет. 7 f-ге кирбейт, 8 9 деп ар бир сандарды чыгарып чыгат. Демек бизде эмне болду? 2 for болду. Бул биринчи for. Ар бир санды текшерип турат. А бул экинчи for ар бир сандын бөлүүчүлөрүн карап чыгат. İçine 2 for. Find the greatest common factor of two numbers дейт. Greatest common factor деген жалпы бөлүүчүсү. Эң чоң жалпы бөлүүчүсү, мисалы 12 менен 18. 12 18. Кайсы сандарга бөлүнөт булар? Экөө тең 1-ге бөлүнөт, 2-ге бөлүнөт, 3-ге бөлүнөт, 4-ге бөлүнбөйт, 5-ге бөлүнбөйт, 6-га бөлүнөт. Экөө тең бөлүнө турган сандар булар. 1 2 3 6. Булардын эң чоңу 6. Демек биз 6-ны чыгарып коюшубуз керек. Евклидтин теоремасы бар. Кандай мисал? 12 18. Буну мисал биз 12ден баштап ылдыйга бөлүп кете берсек болот. 11ге, 10го, 9га, 8ге качан экөөнү тең бөлүп калганда токтотуп койсок болот. А бирок эгер бул экөө тең чоң сан болуп калса, о ылдыйга түшкүчө чейин дагы убакыт жетпей калышы мүмкүн да. Эң бат иштей турганы экөөнү алат, чоңун кичинекейине мод кылып, чоңун кичинекей менен мод кылып турат. Биякта кайсысы чоң? 18 чоң. 12 кичине. Демек, бул 12 бойдон калат. Бул 18-де 12-ге мод кылсак канча калат? Мод 12 барабар 6 калат, туурабы? Эми кайра кайсынысы кичине болуп калды? Бул биринчиси кичинекей болуп калды. Анда биринчисин 6-га мод кылат, канча калат? 0 калат, бул 6 калат. Ошентип экөөнүн бирөөсү 0 калып калган чейин бири-бирине мод кылып кете беребиз. А бирөө 0 болуп калганда эмне? Наркы экинчи санды чыгарып коебуз. 12 18 калып кеткен. Бунун программасын кандай жазсак болот? Мисалы sin n m n менен n'дин экөөнүн жисиз тапкыла. While качанга чейин экөөнүн бирөөсү 0 болуп калганга чейин. Экөөнүн бирөөсү 0 болуп калган деген эмне? N көбөйтүлгөн m not is equal to 0. N менен n'ди көбөйткөндө 0ге барабар эмес болсо, демек экөө тең
экөөнүн бирөөсү 0 болсо, любой бир санды 0-гө көчсөң 0 чыгып калат. Так. N барабар N mod M. Biz N деген санды чоң деп элестетели. Анда M'ге мод кылабыз дагы. Кайра кийинки келгенде if деп текшерип отурбай. N M. Экөөнү алмаштырып коебуз. Эмне бир санды экинчи санга мод кылганда ар дайым экинчи сандан биринчи сан кичинекей болуп калат. Ошондо биз биринчи сан N болсо, экинчи сан M болсо, мод кылабыз, N M'ден кичинекей болуп калат. Экөөнү алмаштырып койсок, кайра N M'ден чоң болуп калат дагы, кайра алмаштырып беребиз. Ошончо сызып коебуз дагы. Биякта чыккандан кийин эмнени чыгарып коебуз? N плюс M. Так, N плюс M деген бирөөсү 0, бирөө любой бир сан болот. Ошондо плюс 0-гө бир санга 0-ду кошуп койсок, эч айырмасы жок. Ошон үчүн N плюс. Find the least common multiple of two numbers. Эки сандын эң кичинекей бөлө турган санын табышыбыз керек. Мисалы 12-15. 12-15. Так, A көбөйтүлгөн B барабар LCM AB көбөйтүлгөн GCD AB деген формула бар да. A менен B'нын көбөйтүндүсү LCM AB GCD AB-га барабар деген формула бар. Биз бул жактан азыр GCD'ни табышты үйрөндүк. Эми LCM'ди кантип табып коебуз? LCM барабар GCD'ни бияк бетке өткөзүп коебуз. A көбөйтүлгөн B бөлүнгөн GCD AB барабар LCM AB деп коебуз. Биз GCD'ни таптык. A менен B'нын көбөйтүндүсүн эмне кылабыз? A менен B'нын GCD'сине бөлүп коебуз. Биракта бир мурунку суроого кайтсак, бул жакта мисалы A барабар N, B барабар M деп коелу. Анда эмне кылабыз? Биракта N'ди чыгарбайбыз. A көбөйтүлгөн B бөлүнгөн N плюс M'ди чыгарып коебуз. Анда LCM болуп калат. Так, 12 мен 15'ten LCM кандай чыгат? GCD'sini табабыз. Биринчи 12 15. Кайсынысы чоң? 15 чоң. Анда 12, биякта 15-тен 12 3 калат. Кайсы чоң? 12 чоң. 12-ни 3кө мод кылсак 0 калат, биякта 3. Демек, GCD'si 3 экен. Анын аркысы 12 көбөйтүлгөн 15 бөлүнгөн 3. Кенсилдикте 4 көбөйтүлгөн 15 барабар 60. 118 менен 27'nin GCD'si 9 çıgat. 18 менен 27'ni көбөйтүп 9'ga бөлсөк 54 çıgat. For the given two numbers, check whether they are co-prime. Co-prime or not. Co-prime деген экөөнүн GCD'si 1 чыкса co-prime. Демек экөөнө бөлүнө турган эч кайсы сан жок болсо, экөөнө тең бөлүнө турган бирден башка эч кайсы сан жок болсо, co-prime болот. Мисалы 16 менен 21. 16 деген эмне? Co-prime. Co-prime деп коелу. 16 21. Co-prime деген 16'нын бөлүүчүлөрү кайсылар? 1 2 4 8. 21'diki, 1 koşulbayt. Birden çoğun bolmon bölүүчүлөр. 21'diki 3 7. Demek ökөөнde тең болгон сан жок. Demek ökөө бири-бирине co-prime. Co-prime. Так, мисал 12 15 болсо, булар not co-prime. 12 15. 12 кайсыларга бөлүнөт? 2ге, 3ге, 4ге, 6га бөлүнөт. 15
3'kө 5'ke bölünөт. Экөөнүндө тең болгон 3 деген сан бар. Демек, булар копрайм эмес, not копрайм. Түшүнүктүү болду? Анда копрайм же копрайм эмес экенин билиш үчүн эмне кылабыз? Экөөнүн жалпы бөлүүчүсү 1 болуш керек. GCD так, копрайм болуш үчүн GCD A, B барабар 1ге барабар болуш керек. Эгер 1ге барабар эмес болсо, анда копрайм болбой калат. 1 деген 1ден башка жалпы бөлүүчүсү жок экөөнүн. Так, GCD'ни таба турган дагы бир алгоритм, include алгоритминде. Include алгоритм. Мисалы, эмне деген? Мындай нижний пробел экөө болот. GCD AB деп койсок, бул GCD AB деген функция бар, өзү таап берип коет сразу. Силер функция жазбай койсоңор деле. Эки сызыкча, анан кийин GCD деп туруп ичине 2 сан жазып койсоңор, экөөнүн GCD'син таап берет. Write the program that finds sum of all proper divisors of the number n. Proper divisors include 1, but not the number itself. Так, өзүнүн бөлүүчүлөрүнүн суммасын тапкыла дейт. Бирок 1 кошулат, өзү кошулат. Анда эмне кылабыз? Жөн эле. Так, кийинки бетке өтөлү. For i барабар 1ден биякта i кичинекей n-ге чейин коебуз. Барабарды кошпойбуз. I плюс плюс. If деп коебуз. N mod i барабар 0 болсо, сумма плюс барабар i. Ошол санды кошуп коебуз дагы, cout сумманы чыгарып коебуз. Башында сумманы 0ге барабарлап кошушубуз керек. Эгер 0ге барабарламасак, каалаган бир санды алып коет да, биз суммабыз туура эмес чыгып калат. Write a program that specifies the number n is perfect, deficient or abundant. Так, perfect, deficient, abundant деген proper division'ların суммасы эгерде өзүнө барабар болсо perfect болот. Эгерде өзүнө жетпей калса, өзүнөн көп болуп кетсе суммасы, анда abundant. Эгерде өзүнө жетпей калса deficient. Так, анда эмне кылабыз? Эң аягында мына сумманы алабыз, if дейбиз. Сумма барабар n болсо, анда perfect. Эгерде сумма n кичинекей болсо, жака perfect деп коелу. Perfect. Так. If сумма чоң n болсо, анда cout abundant. Abundant деп коебуз. Эгерде if сумма кичинекей n болсо, анда эмне? Deficient дейбиз. Мисалы, 28 perfect эмес. Текшерип көрөбүз. 28 кайсы? 1ге бөлүнөт, 2ге бөлүнөт, 3ке бөлүнбөйт, 4ке бөлүнөт, 5, 6, 7ге бөлүнөт, 8 ге бөлүнбөйт, 9, 10, 11, 12, 13, 14ке бөлүнөт. Так, булардын суммасы 28 чыгабы чыкпайбы? Так, 14 плюс 7 21 плюс 4 25 плюс 2 27 плюс 1 28. Демек, бул perfect сан. А 9-дуку deficient 9-дуку кайсы? 1 менен 3-кө, экөөнүн суммасы 4, 9га жетпей калат. А 12-ники 12-ники 12 1 2 3 4 6. Экөөнүн суммасы 10, 13, 15, 16 болуп туруп өтүп кетти. Демек, abundant бар. Find all prime factors of the given n. All prime factors of the given n. Так, мурунку сабакта дагы карадык окшойт буну. Find all prime factors of given n. Так, бизге n берилет. Бул n'ден бүт бөлүүчүлөрү. N деген кайсы prime сандардын көбөйтүндүсүнөн келип чыкты. Ошону табышыбыз керек.
misal 12 olsa 2 götülen 2 götülen 3. 18 2 3 3. 810 2 3 3 3 3 5. Tak, bunu qanday tekshiramiz? Jumla bo'lib ketaveramiz. While tak. For i barobar 2'den başlayız. I kichikcha barobar n geçeyin. I plus plus. Так, while егерде n mod i barobar 0 болса, анда бөліп тұра береміз. N деген мысалы қанша болсын? 18 болсын, ha? Анда бөліп тұра береміз дағы Cout i деп қойлы. Ана мұндай көбейту қылып қойлы. i'ni шығарады, көбейту. Так, n barobar n bölünген i. N'ді қайра i'ге бөліп қойыз. Мысалы 18 2'den başlayız. Егерде 2'ye bölünse işte дейді. 18 2'ye bölünеді. Анда 2'ni шығарамыз дағы 18'de 2'ye бөліп қойыз. Қанша қалды? 9 қалды. 9 келеді. 9 2'ye bölünбейді. Анда бұл while'дан шығады дағы. Бұяқта n barobar 3 болып қалады. 3 ne болады? Келеді дағы 9 3'ke bölünеді. Анда бұяққа келеді. 3'ті шығарады. Енді 3'ke бөліп қойды. 3 қалды. Қайра 3 3'ke bölünеді. Қайра 3'ті шығарады. 3'ті 3'ke бөліп қойды. 1. 1 3'ke bölünбейді. Анда келеді. I n-ден соң болып қалды. N1 деп қойылды. Бұл өзгеріп кетеді. N1 barobar n деп қойылды. Бұяқта n деп қойсақ, бұяқта n1. N деп қойсақ, егерде бұл бөлініп кеткенде азайып кетеді дағы, аяғына шейін шықпай қалышы мүмкін. Так, бір жылдыз жас көп шығып қалышы мүмкін аяғында. Аны жөніне текшеріп қойыз. Егерде n-ді айға бөлсек, if дейіз, n-ді айға бөлсек 1 қала тұрған болса, анда жөніне i-ни шығарып қой дейіз. Егерде 1 қалбай тұрған болса, анда сөзсіз башқа сан болады. Мысалы 18'ді 2'ye bölгенде 9 қалады, 1 қалбайды. Анда 2 көбейтілген дағы бір нәрсе болып кетеді. Так, 9 қалды, 9'ды 3'ке бөлсек 3 қалады, 3 көбейтілген дағы бір нәрсе болып кетеді. Көбейту деп шығарамыз. Анан 3 қалады, 3'ті 3'ке бөлсек 1 қалады, демек 3'тің өзіне жазып қойышымыз керек. If деп мол үстіне жөніне жазып қойыз. How many numbers from 1 to n are divisible by 5 or 7 and not divisible by 35? Так. Қанша 1-ден n-ге чейін болған 5-ке же 7-ге бөлініш керек, бирок 35-ке бөлінбеген қанша сан бар дейді. Так, анда эмне кылабыз? 1-ден n-ге чейін 5-ке бөлініп тұрған санды қантып қойыз, жөніне n бөлінген 5 десек қанша болса шонша шығып қалды. Мысалы 100 болса 5-ке бөлсек 20 неме алып қалды. 1-ден n-ге чейін 7-ге бөлінгендер ал, жөніне n бөлінген 7 десек қанша болса шығып қалды. Integer болған үшін, мысалы 6 болса 7-ге бөлсең 0 шығып қалады. 14 болса 7-ге бөлсең 2, 15 қайра 2, integer болған үшін. Демек n бөлінген 5, n бөлінген 7. Екеуінің суммасы, анан бұлардан n-нен алып қойышыз керек, минус n бөлінген 35. 35-ке бөлінгендерді алып қойышыз керек. Демек C-нен Cout n бөлінген 5 плюс n бөлінген 7 минус n bölüngen 35. Prime number, divisible rule, factors, factor, bölücüler, GCM, LCM, modular, arithmetic. Так, divisible rules.
математикада өткөнсүңөр 7-класста болуш керек. Так. Кандай сандар 2-ге бөлүнөт? Эгерде bir sandын эң акыркы цифрасы 2-ге бөлүнсө 2-ге бөлүнөт. Жуп болсо. Кандай сандар 3-ге бөлүнөт? 3-ге бөлүнө тургандар sum of digits. Digitтердин суммасы эгерде 3-ге бөлүнсө, анда 3-ге бөлүнөт. Кандай сандар 4-ге бөлүнөт? Эң акыркы 2 цифрасы 4-ге бөлүнсө 4-ге бөлүнөт. Кандай сандар 5-ге бөлүнөт? Эң акыркы цифрасы 0 же болбосо 5 менен бүтсө 5-ге бөлүнөт. Кандай сандар 6-га бөлүнөт? 2-ге же 2-ге жана 3-ке бөлүнө тургандар. Мына 2 рул болуш керек. 2-нчи рул менен 3-нчү рул. Эң акыркы цифрасы бул sum of digits. Digitтердин суммасы бул эң акыркы 2 цифрасы. Бул 0 же 5 болуп бүтсө 6, бул 7 деген. Bunun nemesi biraz оорураак, силерге бегасынан боло берет. Так. 7 туруп турсун азыр. 8. 8 деген эң акыркы 3 цифрасы деп койсоңор боло берет. Эң акыркы 3 цифрасын карап койсоңор, бөлүнсө бөлүнүп, болбосо жок. Так. 9 бул дагы digits. Sum of digits. Цифраларын sum of digits. 10 деген 2-ге жана 5-ге бөлүнүш керек. Жок, 10 деген аягы 0 менен бүтүп эле 10-га бөлүнөт. 11 деген мисалы 7, 6, 3, 2, 1, 4, 8 деген сан болду. Бул 10-го 11-ге бөлүнөбү, бөлүнбөйбү текшериш үчүн. Так. Мооларды 1-нчи, 3-нчү, 5-нчи, 7-нчи цифраларын топтойбуз. 10, 11, 19. Анан 2-нчи 4 тактагылардын цифраларын топтойбуз, жуптагыларын топтойбуз. Канча? 6, 8, 4. 12. Минус 12 дейбиз. Эгерде ушул 7 11-ге бөлүнсө, анда бөлүнөт. Такта турган цифралардын суммасынан жупта тургандардын алып коебуз суммасын. Алып койгондо бөлүнсө, анда бөлүнөт. Мисалы, буякта дагы бир 7 деген сан болсо, анда бул 19 болуп калат дагы. 19-дан 19 кемсең 0, калдык 0 калат. Демек, могул сан 11-ге бөлүнөт экен. Так бөлүнөт. 76.321.487 деген сан бөлүнөт экен. Так, бүгүнкү тема боюнча суроолоруңар болсо, же болсо башка бир сайттан чыгара албаган суроолор болсо беришиңер болот. Эгерде сурооңор жок болсо, бүтөт. Эртең одусу бар, одус саат 9-да башталат, 9-дан 12-ге чейин. Жакшылап даярданып, жүргүлө. Жакшы калгыла.